Алло, ассаламу алейкум. Жақсымысыз? Жаңағы проект бойынша инвесторлар ақшаға отырдыз. Дастанды айтып офиске келбейсің сұрашын, давай, атырақ. Келгіле. Ассаламу алейкум. Ассалам. Келесің бе? Жақсы іштер бойынша шақырған кезім жақсы жаңалықтар бар оқшайды. Соны жаңалықтар бар. Жігіттер, соны жаңалық бар. Жаңағы проект бойынша бізге инвесторлар $1 миллион отырды. Бұл бойынша азыр өзіңер білесіңер, Баткендегі абал аябай қиын, елдің абалы үшін тұрасыңар. Бізге учурда мектеп, балабақша, шипахана. Ушул 3 проект ишке ашырышыбыз керек. Эгерде бул нерсе жакшы ишке аша турган болсо, ал жак айтып атат, акча маселе эмес дейт. Эгерде акча сурасаңар, дагы беребиз дейт да. Ошондуктан мына проекттер эртерээк бүтүрүшүк болот жигиттер. Сонун досум, сонун. Досум, баардык нерсени бүтүрөбүз. Мектепти дагы, шипахананы дагы баардыгын бүтүрөбүз. Чындыгында бул акча жетишсиз досум. Колдон келишинче дагы көбүрөөк сурасаң биз ошол үйлөрдү салабыз. Дагы канча деген адамдар үйсүз калды, ошолордун баардыгынын муктаждыктарын бүтүрөбүз. Сен колдон келишинче бүтүр, ушундай убакытта элибизге, жерибизге, Баткен элибизге кызмат кылып, алардын ак батасын алып калайлы досум. Туура айтасың. Сен ар дайым ушундайсың. Эл үчүн, жер үчүн ушундай күйгөн патриот жигитсиң. Сендей достор менен сыймыктанам. Силерге ишенем. Мыктысыңар. Эл үчүн ар дайым. Мен дагы сүйлөшөйүн анда, иншалла. Аракет кылгылабыз. Кыш келип атат, эртерээк бүтүрөлү. Досум, көрдүңбү? Миллион деген акча келип атыр. Баяманды мага ишенгенин көрдүңбү? Буга чейин канча деген нерселерди кылып келдим. Бирок бирин дагы билген жок. Бирок бүтүрөбүз. Ал нерседен главный бул жакта өзүбүзгө дагы иштеп калыш керек. Мисалы 300 миңге курула турган мектепти экөөбүз 200 миңге бүтүрөбүз досум. 200 миңден 100 миң ашабы? Ошол 100 миңди ортодон бөлүп алабыз. Ойноп күлүп жыргап жашайбыз досум. Кыргыздарга ошол мектепте эле жетет досум, ачыгын айтканда. Ансыз эле кыргыздар эптеп эле жашап жүрөт досум. Досум, Баяман билбегени менен, ошо инвесторлор билбегени менен Кудай көрүп турат го, акыретте кантип жооп беребиз? Койчу досум, акырет дей бересиң. Акыретте ушул убакка чейин эч бир өнүккөнүн көрө элекмин досум. Кыйратып бир машина ала албадым. Кыйратып бир үй ала албадым. Көтөргөн телефонумду карасам, кой досум. Билесиң, мына сен ушинтип антип атабыз, мынтип атабыз дейсиң, бирок ошол инвесторлор менен мен да иштешип келип атам. Аларга проект алып барасың, ыраазы болушат. Молодец, эл үчүн иш кылып атасыңар депчи, бергенге даярда, берип да келатат. А бизде мына сага окшогондор ушинтип чөнтөккө уруп коюп, акырын бир боло турган нерсени начар жасап койгон үчүн бербей да коюп атат да, бергиси да келбей калды азырчы. Досум, кой. Адам көрүп чогуу иштейли досум. Сен мынтип акылдуулуң менен эч кимге жакпайсың досум, кой. Көрдүңбү досум? Мен го Кудайга шүгүр, жетинбесем дагы Кудайдын астында акмын. Акыретке барганда түбөлүктүү бейиш бар. А бирок ушундай ойлоруңар менен, ушундай иштериңер менен кыргызыбыз өнүкпөй келатат. Кой досум. Кантип бала чагаңа бересиң ушу бирөөнүн мүлкүн алып, кантип бала чагаңа бересиң? Кантип кийинип аласың? Кантип бирөөнүн ушул холодильнигин үйүңө алып барып коюп аласың? Ошого кантип эт намыңы коесуң? Кантип сен жүрөгүң чыдайт? Бирөөнүн мүлкү качан жук желе? Бирөөнүн мүлкү качан буюр желе? Бирөөнүн мүлкү тешип чыкканын гана көргөнбүз. Тешип чыкканына гана күбө болгонбуз. Сенен болбосо бала чагаңан тешип чыгат. Бала чагаңа ырайым кыл. Сен дозоктон коркпосоң дагы, кабырдан коркпосоң, Алладан коркпосоң, элдин каргыштан коркпосоң, энелердин көз жаштан коркпосоң, кыла бер анда. Сага да бир дозок бардыр. Күчтүүмүн дебе, сенен күчтүүлөр бар. Кыйынмын дебе, сенен кыйындар